бекер кызматтарды атап кетейин. Суббота, воскресенье күндөрү, кыргызча айтканда ишемби, жекшемби күндөрү дайыма бекер. Ушул биздин кыргыздын клиникасын астанасын аттабагыла, астанасын аттагандан баштап акча сурап баштайт дейт да. Бир бизнес менен алектенгенден кийин соопчул иштерди да кылып турушубуз керек да. Ассаламу алейкум, урматтуу Моз кабардын катталуучулары. Амансыздарбы? Клиника Маманов туугандар эми бесплатно иштей баштады. Ассаламу алейкум Актан аке. Алейкум ассалам. Денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз болуп атабы? Ушундай ачып койдуңар. Ачтык. Алла разы болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Бул жак администратор кызыбыз Айнура. Саламатсыздарбы? Сиздерди келгенде күтүп алат, жакшынакай болуп. Жүрүңүздөр. Келгендере келен-кесел отуруучу Сидинаны көрүп турабыз. Кресло. Бүт баары ушул сиздер үчүн. Кыргыздын эмблемалары. Алла разы болсун. Ичкерди көргөзөлү экен. Жүрүңүздөр анан эмесе. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин атым Руслан Эркинбаевич. Ушул биздин стоматология, баардык стоматологиялык кызматтар бар. Мекендештерибиз менен 10 жылдан бери ушул мекендештерибизге кызмат кылып, стоматология жаатында иштеп келебиз. Биздин стоматологияда баардык кызматтар көрсөтүлөт. Имплантология, ортопедия, терапия, хирургия баардык кызматтарды көрсөтөбүз. Биздин стоматологияга келип, тиңиздерди оңдотуп, алдырам десеңер алдырып, салдырам десем салдырып, баарыңыз бар келсеңиздер болот. Биздин стоматологияда жуманын жекшемби күндөрү тиш алууну акысыз жүргүзөбүз. Жаш балдардын тилин астын кесүү, рентген, консультация баарын бекер жүргүзөбүз буюрса. Келип, бизге келип кайрылсаңыздар болот. Проблемалар болсо баарын чечебиз. Менин аты жөнүм Ажимаматов Сүйөрбек Зайнабидинович. Ушул жерде нейрохирург, травматолог болуп эмгектенем. Эмгек стажым 20 жылдык стажым бар. Биз бул жерде основной баш оорулардын бардык түрлөрүн көрөбүз. Моюн омурткаларын плексит деп коет, артроз деп коет. Ошолорду көрөбүз. Бел омурткалардын грыжаларын көрөбүз. Неврологический оорулардын бардыгын көрөбүз. Ортопедический тизелердин менисктерди да көрөбүз, артроздорду көрөбүз, лечение кылабыз ошолордун бардыгына. Бул жерде ошол блокадаларды да кылабыз. Укалоо, массаж укалоо жолу менен дагы айыктырабыз. Андан сырткары травматологический бардык ооруларды карайбыз, сыныктарды салабыз ордуна, гипс коебуз. Дагы эмне десек дагы чыгып кеткен муундардан чыгып кеткендерди дагы салабыз. Андан сырткары сүннөткө дагы отургуздурабыз бардыгын. Ушул жерге келип шыпа табып кетсеңиздер болот. Эң медицинанын эмеси болгон бул стерилизационный кабинет, жүрүңүздөр. Бул жакта бүт колдонулган медициналык жабдыктарды биринчи жолу химический стерилизация деп коет. Бул жакта 1 саат жатат. Андан соң жуулгандан соң келиңиз бул жакта көрсөтүп коеюн. Мондой одноразовый крафт пакет деп коет. Ушунун ичинде баардыгы упаковкаланат, вакуум болупчу. Андан соң бул аппарат автоклав деп коет. Бунун ичинде 1 саат кайнайт. Bundan чыккан соң уже эч кандай вирус бүт баары өлөт. Мындайча айтканда, тазалык биринчи очередте. Эч кандай вирусный гепатит, ВИЧ, СПИД ал жактан Кудай сактасын максимально коргонгон да бул эмелерчи. 5 жылдан бери иштеп келатат. Башка клиникаларыбыз андай катталган эмес. Бул жакта УЗИ кабинетибиз бар. Мүмкүнбү? Келиңиздер. Бул жакта УЗИ кабинетибиз, врач-терапевтибиз Гүлмира Абдикаевна эмгек тажрыйбасы 20 жылдан жогору. Бүт терапиялык оорулар боюнча кайрылсаңыздар болот. Бул жагыбыз врач, УЗИст, маммолог Раиса Азнауровна эмгек тажрыйбасы 10 жылдан жогору. Бул жакта процедурный кабинет деп коет. Бул жакта анализдер тапшырсаңыздар болот. Капельница бүт ошол уколдорду алып, дарыланып кетсеңиздер болот. Место кең. Место кеңири.
Бул жакта рентген кабинетибиз. Келип барсаңыздар болот. Бул жакта панорамный аппаратыбыз бар. Анан бул жерде врач-терапевтибиз Бактыгүл Эркиновна. Бактыгүл Эркинованын эмгек тажрыйбасы 10 жыл болуп калды. Бактыгүл Эркиновна окууну Москвадан бүткөн. Өзгөчөлүгү окуунудагы, ординатурандагы Москвадан бүткөн. Бул жак Ражапова Жазгүл Ильясовна, врач, акушер, гинеколог, жогорку категориядагы дарыгерибиз. Кош бойлуулар, гинекологиялык оорулар менен кайрылсаңыздар бүт жардамын бергенге даяр. Эмгек тажрыйбасы 10 жылдан жогору. Кабинеттериңизди көрдүк. Эми толугураак бир маалымат бериң эмелге. Бул медициналык борборубузда биринчи стоматологиялык кызматтар, стоматологиянын бүт түрү, тиш жулуу, алуу, агартуу, протез, имплант, брекет баарын кылынат. Андан гинекология, УЗИ, терапевт, травматолог, хирург, нейрохирург, невролог, ошондой уролог, процедурный кабинет күндүзү келип, капельница алып, жана ошондой эле анализдер тапшырсаңыздар болот. Бүт медициналык кызматтардын баардыгы көрсөтүлөт. Анан биздин бул клиниканын эмне өзгөчөлүгү, эмне үчүн бекер медициналык борбор деп атабыз? Көпчүлүк биздин мекендештер бул Москвага келгенибиз үчүн баарыбыз иштеген келгенбиз да. Ошондуктан эң керектүү, эң көп кайрыла турган кызматтарды акысыз кылып чечтик. Бул ограниченный мондой чектелүү реклама эмес. Постоянно Кудай буйрса канча иштесек, ошончо боло турган. Азыр ошол бекер кызматтарды атап кетейин. Жуманын жекшемби күндөрү тиш жулуу акысыз, стоматологдун кеңеши акысыз, рентген акысыз, кош бойлуулар үчүн ишемби күндөрү УЗИ акысыз, кош бойлуулар үчүн стоматологдун корутундусу акысыз. Жанагы жаш балдардын уздечкасы деп коет, тилинин асты кыска болуп калат. Ошондо дагы кыйналышып, жанагы сүт эмгенинен кыйналып, тили чыкпай. Ошону френулопластика деп коет медициналык терминде. Ал операцияны да бекер кылып чечтик. Ушул 5 пунктты бекер. Ушул кызматтар суббота, воскресенье күндөрү, кыргызча айтканда ишемби, жекшемби күндөрү дайыма бекер. Колду бериң чактан. Дайыма бекер. Алла разы болсун. Ошончо медцентрлерди көрүп атабыз. Мындай выборлар, мындай жакшы скидкалар болгон эмес, ачыгычы. Өтө жакшы. Кайрылыңыздар туугандар. Кайрылыңыздар. Парковкалар кенен көрүп турганыңыздардай. Номерлерге чалыңыздар, жазылыңыздар. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул нерсени эмне үчүн кылдык? Эми жана комментарийлерди окуп калдым да, менчи ушул биздин кыргыздын клиникасын астанасын аттабагыла, астанасын аттагандан баштап акча сурап баштайт дейт да. Андан көрө орустун больницасына барсаңар, ОМС менен, гражданство менен же барсаңыздар бекер карайт дейт. Конечно, бекер карайт, бирок эми туура түшүнүшүбүз керек, ал жерде дагы бизди экинчи сорт катары кабыл алып коюшу мүмкүн да. Же жанагындай цементти коюп, алар деле орусча айтканда должным образом карабайт. Чынын айткандачы. Ошондой нерселерди укканымдан кийин Кыргызстан элине пайдабыз тийсин деген максат менен, мекендештерибизге пайдабыз тийсин деген максат менен ушундай чечим кабыл алдык да, бүт врачтар менен кеңешип. Бул бир гана кыргыз жарандары же Кыргызстан эл эмес, бүткүл Москвага келген мусулман бир туугандар, өзбек, тажик, кыргыз бир туугандарыбыз үчүн баарына бекер. Кудай буйрса канча иштесе да бекер. Ошон үчүн анан дагы айта кетчү нерсе, башка күндөрү эми баардык күн бекер кылсак болбой калат экен, себебинде биздин дагы ошого жараша чыгашаларыбыз бар. Анан гинеколог, терапевт, башка адистердин кеңеши, приему ал албетте акылуу. Анан ошол азыр айтып кеткендей, ошол күндөрдү эстеп калыңыздар. Бир күн, 2 күн алдын звонок кылып, жазылып келсеңиздер, кадимкидей жакшына Кудай буйрса эң жогорку деңгээлде кызмат көрсөтөбүз. Максатыбыз ушул Москвада
мекендештерибиз үчүн орусча айтканда доступный медицина. Бул үчүнчү филиалыбыз. Ушул медицинаны доступный кылышыбыз керек да. Кыргызстанда анчалык болбосо дагы Москвада колубуздан келишинче пайдабыз тийсин дейбиз. Оорубаңыздар эч качан Кудай сактасын, ооруп медициналык жактан ишиңиздер түшүп калган болсо, кеңири кайрылсаңыздар болот. Жумуш убактысы эртең менен 9-дан кечки саат 7-ге чейин. Жанагы УЗИ, терапевт, гинеколог, уролог, травматолог. Ушул врачтарыбыз саат 9-дан 7-ге чейин иштейт. Стоматологдорубуз саат 8-ге чейин иштейт. Анан бул врачтарыбыз дагы дем алуу күндөрү менен выходной алып калат. Ошондуктан звонок кылып, тактап, жазылып келишиңиздерди кеңеш берет элек. Клиника без выходной иштейт, дем алышсыз. Наша пациентка Мария Михайловна, мы 3 месяца назад установили импланты. Вот сейчас расскажет Мария Михайловна, расскажите ваши впечатления, как оказали услуги. В первую очередь хочу сказать, что очень приветливый, хороший персонал. Делают вообще не больно. Ни боли, ничего не чувствовала. Там хоть и лекарства надо было пить. Я полный срок не употребляла, потому что все очень быстро затянулось. Зажили все десна. Вот хожу сюда зубы только делать. Вот первый раз пришла, все, теперь постоянно и вырывать, и лечить, и вставлять. Очень хорошие врачи, доктора, все. Туугандар, Перово метросунун 4-выхтан чыгып эле оңго карап где-то 350 метрдей басабыз. Где-то 350 метр басканда светофорго такалабыз, туугандар. Төртүнчү выхттан чыгып, оңго кайрылып 250 метр басып келгенде светофорго туш келебиз. Домду көргөзүп кой. Медцентр деп жазылып турат, туугандар. Клиника Аманов ушул жерде жайгашкан. Метродон 350 метр 4-чү выхтынан. Иштериңиздерге ийгилик. Алла разы болсун. Ушунчалык элди ойлоп, сиктикаларды кылып бергениңиздер үчүн. Рахмат. Куда каласа Москвадан келгендерге сүйлөшкөндөй скидкалар бар. Сүйлөшкөндөй обязательно скидкалар болот. Урматтуу мекендештер, оорубаңыздар, дайыма ден соолукта болуңуздар. Кудай сактасын, медициналык жактан жумушуңуздар болуп калган болсо, коркпостон кайрылып келе берсеңиздер, эң жогорку даражада кызмат көрсөткөнгө даярбыз. Анда эмесе сиз менен коштошобуз. Ийгилик. Ийгилик, мээңиздер чоң рахмат. Видеону таратып коебуз, туугандар. Ошол Публикация кылып. Келерки видеолорун көрүшкөнчө аманда туруңуздар. макул, мекендештерибиз билсин, баары Билсин. тараткыла. Бекер, бекер ойлоңула, бекер.